Айылыстама мечитибиз бар, жаңы мечитибиз. Шуга Кудайга шүгүр, миң мертеге тооба кылам, ушу күнүгө келип, намазга келип турам. Ошол анан Кудайга миң мертеге чексиз шүгүрлөрдү кылам. Өмүр аманат, ден соолук жараткандан берилген акысыз белек деп айтылат. Кечээ эле жансыздаткан оорудан ыйлап, коомчулуктун жардамына муктаж болуп турган мекендешибиз азыр сак саламат арабызда. Ал Талас облусунун тургуну Кубанычбек Үметов. Бүгүн үй бүлөсүнүн маңдайында 5 маал намазын бузбай окуп, ар күнүнө шүгүр кылып жашап жаткан чагы. Албетте, адам бир боору, бир тууганы үчүн жанын бергиси келет. Назира Үметова дагы бир тууган агасы Кубанычбек Үметовго боорун берген. Кандай гана нерсе болбосун, коркпо, мен баратам дедим деген Назира айым ошол күндөрүн төмөндөгүчө эскерет. Енді жана бир тууган деп боорум деп бекеринен айтып кеткен да. Чындап келгенде бир тууганым ооруп турса, ана мен эми аны кантип таштап коем. Бар эч ким жок болду, эми бир туугандардан бере турган. Айналып келип мен көрөм, мен өзүм деле башында эми эле жаңы эле доктурга каралып, жаңы эле өзүм эмделгем. Жакшы болуп больницага барып, мен эч кандай деле корккон жокмун, мен коркунуч деле болгон жок, мен өз эрким менен эле келдим. Биринчиден Кудайга миң мертебе шүгүр. Анан үй бүлөмө рахмат, чын эле үй бүлөмө рахмат айтайын, жолдошума рахмат айтайын. Бирок алар чын эле мен аларга уруксат сураган жокмун. Чын бир гана Кудайдан гана сурандым. Биринчи Кудайдан суранып эле, Кудай эми семьяма аманат, бирок мен өлүп калам, эми боорун берип койсом деп эч качан ойлогон жокмун. Коркунуч болгон жок менде. Кудай таалам өзү мага күч кубат берип койду да. Келип бир тууганымга эле мен айттым, мен баратам, коркпо дедим. Келип эле больницага каралып, анализ беришинкен эле болду, айтты, болду, баары нормально экен, бара берсеңиз болот деди. Болду дедим, мен келип эч кандай менде бир коркунуч болуп, мындай бир коркуп, мен кандай болуп калам деген ой болгон жок менде чында. Бүгүнкү күндө чеже ушул жаатта бир коркунучтар бүгүнкү күндө бар. Мына даже бүгүнкү күндө да мисалы донор болсо, донор болгон адам майып болуп калат экен, оорукчан болуп калат деген сыяктуу түшүнүктөр бүгүн коомчулукта бар да. Аны ошол сыяктуу да эмне мисалы өзүңүз бир тууганыңызга донор болуп, бир бооруңуздун бөлүгүн берип, жарымысын берип, мисалы жакшыртып келип, анан бүгүн ошол өткөн кайгылуу күндү кубаныч менен, сүйүнүч менен эстеп отурабыз да азырчы. Анан мен дагы сөзүмдө сизге мындай ыраазычылыкты, рахмат айткым келет, анткени бүгүн коомдо аралашып жүрүп, көптөгөн бир туугандардын үй бүлөлөргө күбө болуп атам да, баш тарткан учурлары көп. Мындай азыр ата айтып өткөндөй эле, мисалы бири-бирине даже чөнтөнүн чыгарып, бир аз дүйнөсүн дагы бөлүшкөндөр аз да. Анан ушундай эмеге мисалы эми ошол эле мындай барганда койкага ошо Индияга баргандан кийин делечи, сиз бияктан корккон жокмун деп атпайсызбы? Индияга барганда деле анализдер тапшырып бүт туруп, анан мына 3 күнөн операцияга киргизилет дегенде да ошол жерден отказ берип кайра кетип калгандар бар да. Ошондой жерде мындай бияктан чыгарган чечим менен аяка барганда жакындаган сайын тиш докторуга барса деле жакындаганда тишиң базыла баштайт го, ошондой сыяктуу кандай сезимдер бар? Жок, менде эч кандай ушул коркуу сезим деген болгон жок мендечи чында эле. Жок үчүн өзүм башыман өтүп ушундай көрбөсөм да, эми кинолордон көрөсүң, эми интернеттерден көрөсүң го. Жок менде де коркуу. Кудай таалам өзү мага күч кубат берип салды. Эч кандай коркуу деген сезим болгон жок менде. Өзүм эле ушу эрким менен бардым. Эч бир ушу мен бир орган бир операция эми чын эле колуңа тикен кирсе дагы кээде ортоп, мен андай деген сезим менде эч кандай болгон жок. Ошо Кудайдын жардамы окшойт. Кудай өзү күч кубат берип койду окшойт өзүңөчү. Билбейм, эчтекеден корккон жокмун. Эмечи операцияга кирип алдындачы. Мисалы бүт дайындап анан деги эле бир сүр болот го эмеже. Ушуларды ачык айтсаңыз, эми кээ бирлерге мисалы көрүп алып туруп, эмнеге коркпош керек, деги эле болгондур деген сыяктуу ой болушу мүмкүн. Койкага жатты. Ошондойлор кирип баратасыз. Кирдим. Кирип, операциянын нелери ушундай болот турбайбы деп эле ошону эле билем. Бирок менде коркуу деген чын эле болгон жок Азамат. Кудай таалам мага чын эле, мен өзүм жылым жолбош да. Ошо жолбоштой эле болдум окшойт. Чын эле мен коркуп, бир титиреп, ушундай деген сезим деги болгон жок да. Айтып ошо кандай жакылап бардым, Кудайга гана эме кылдым да, болду. Кудайга семьямды да баарын Кудайга аманатка кылам, Кудайдан болду. Кудай деле
келмемди айттым дагы, болуп кирип кетердим. Ошо кирип жанагыларды ана бирдеке деп сүйлөшүп аттым, мындай деп эле, деп эле түшмөйм деле да, деп эле карадым. Аны ушу экен дедим. Этканада экен деп коем, болду, ошону билем, башкасын билбейм. Эмечи, операциядан чыктыңыз да, операцияга кирдиңиз, операциядан чыгып, анан өзүңүзгө келгенде, биринчи сизге мен бул суроону дайыма берем да көпчүлүккө, чанан барып келгенде. Сиз көзүңүздү ачканда сизге биринчи эмне ой келди, эмнени ойлондуңуз? Анткени бул операциядан мисалы байке үчүн, Кубанычбек байке үчүн бул экинчи ирет төрөлүшү да. Бир тууганым ойлойт экенсиң сразу элечи. Кандай болуп экен, мен ушундай акыбалда чыктым. Ал кандай болуп чыкты экен деп сразу эле биякта ойлодум. Бирок мынтип баарын карап, баарын жүздөрүн көргөндөн кийин аны мындай өзүңө сезилет го, мисалы үчүн кайгылуу же мындай ачык жок, баары эле жашнап жүргөндөн Кудай дедим, болду. Кайгылган Кудайга биринчи очередь эле Кудайга эме кылат экенсиң. Кудай кайра ушул күндү көрсөттүң депчи. Көзүң ачканда эле ушуну ойлойт экенсиң. Мен деле ойлойт экенсиң. Бирок мен ушул жак Кыргызстандан операция болгондор, сал бөйрөктөн же аппендис болгондорду көрсөм мынтип жүрөм го. Мен ошо бир күн просто ордуман тура албай жаттым да. Анткени денем оор болду же билбейм. Экинчи күнү тургузгандан эле сразу эле ошондой эле туруп кеттим. Андай кыйналып же мынтип келип түшүнкөн жокмун деги. Билбейм, каалаган Кудай мага ушу күч кубат берди айтыр. Барысын сен ниетке жашыра деп коет го. Ошо балким сиздин башында бекем күчтүү койгон ниетиңиздендир балким. Ошодон деп да ойлойм. Сиз азыр мага маалым нерсе, бирок көрүүчүлөргө маалым болсун үчүн бул маек мен ойлойм, кимдир бирөөгө биздин бул кылган аракеттин жасап аткан жакшы ишибиздин дагы себеби болор деген дагы пикирдебиз. Анткени эч бир адам кыйналбасын, бирок бүгүнкү күндө ошондой кыйналып турган учурларда донорлуктан баш тартып аткан бир туугандар да болуп калат. Алар көрсө мүмкүн бул сиздин үнүңүздү угуп, алар балким жакшы чечим кабыл алар. Мүмкүн сиз менен биздин азыркы отурган маегибиз дагы бир адамдын ден соолугу жакшырышып, кетишине себеп болуп калышы мүмкүн да, эчеке. Кудай буйрсачы. Сиз операцияга мага маалым нерсе дагы. Сиз операциядан чыккандан кийин канча күндөн кийин, 2 күндөн кийин бастырды сизди, мисалы. Анан канча күндөн кийин клиникадан больницага, эмеге, гостиницага чыгардыңыз? 10 күндөн эле чыгарды го дейм. 10 күндө даже 8 күнбү, 10 күнгө жетпей калды ошо. Сиз 7 8 күн жаткызды го дейм. 7 күн, ошон 8-күнү сизди чыгарды. 8 күндө чыгарды мени. 8 күн чыгарды. Мына адам өзүндө бекем эрк болуш керек окшойт деп койдум мен. Жаман ойлоп, ана коркуу сезим боло берсе, адамда ошол мындай бир денесин калтырак басып, өзүнө өзү оору тилей берет окшойт. Жок, менде андай сезим болгон жок, деги бир. Мындай өзүм катуу өзүмө бекем эрк бердим да. Жок, мен өзүм эмемен келатам, ошого бекем болушум керек дедим өзүм башында. Өзүм эркиммен келатырмын деп эле өзүмдү ушинтердим да. Болду, ошо менче эле мындай эч кандай мага оорчулук же ооруп же бир арка тартынып мен болбой эле коеюн деген ойду эч бир болгон жок. Ошо канчадан кийин кайра биз кетип калдык. Bir ayga жеткен жокмун больницадан эметкенден кийин. Бияк киши чыкты 20 күнү. Ошондон кийин эле болду, эми жакшы аман эсен келди, бияк жакшы болду, эми мен кете берейин, семьяма барайын дедим, кетип калдым. Келдим 5 ай үйдө жаттым, 5 айдан кийин эле койчу үйдө жаткан болбойт экен дедим, жумушка чыгып кеттим. 5 айдан кийин эле жата албай койдум чынында. Ошондо ошол операцияга чейинки эме менен бүгүнкү күндүн айырмасы кандай эже сизде? Операция, до операция, после операция сизде акыбал. Айырмачылык мындай кез жерден бир эмелер барбы, айырмачылыктар? Жок, мындай кичине грипп болосуң эми адам деген мурунку оорулар бар. Таза операциядан кийин эле оорубай эле деген болбойт эми. Грипптериң бар, баягы мурун деле операция болуп эле бир жерлериң ооруйт да, чынбы? Эмне бооруңду кеспесе деле башка жериңде бөйрөк ооруйт деген бар. Аял болгондон кийин башка бир жерлериң ооруйт деген бар. Ошондойлор болот да, бирок эми чочулаган деле жокмун чынында. Эмне боорго байланыштуу деле. Барып больницаларга барып УЗИге түшөм. Нормаль дейт. Нормаль болгондон кийин Кудай дейм. Мындай неметкен жокмун. Азыркы учурда дары деле ичпейсиз? Жок, эч кандай дары деле ичкен жокмун. Просто наоборот ошо аракет кылып мынтип жатпаганга аракет кылып кыймыл керек экен. Мен ошо больницадан келгенден кийин январь жаткан, январь, февраль сылкы эле жатып бердим да, биз адам кыргыз деген эле болду, чалкап жаткалабыз да ооруп атат. Ошо жаткандан кийин менде наоборот движение кыл деди да. Ошо кезде менде сал кан жүгүрүү болбой калыптыр. Тамак ичип эле жатып берем, үйдүн ичинде эле кыймылдайм. Ой, кыймылдаба сен деле, булар деле звонить этип жибер да. Десе эле, мен кыймылдабайт экенмин деп жатып. Наоборот кыймылдаш керек экен. Болгону оор көтөрбөш керек экен да.
Анан ары бери жанагындай индияларды эле биз тилине түшүнө албай атпайлыкпы. Зарядка жасап, ошондой эле жазады эле жатты. Жалкоо деп атты мени. Гуфран айтып берет, жалкоо деп. Анан чын эле ошо физкультура нелер жазаш керек экен. А мен жатат десе эле зор көрүп эле тамак ичип коюп жатып бергем да. Булар да уламыз антип, жумуш кылба, оор кылба десе, деп коем. Көрсө, наоборот, үйдө эле оор жумуш жок да. Чайын коесуң, ары бери жүрөсүң. Көрсө, ошо зарядкаларың жасай бериш керек экен. Ал наоборот боорду иштетишине жакшы экен. А мен 2 ай эчтеке эметпей жатып калдым, ошол кезде кичине тромб алдым бутуман. Тромб болуп калды менде. Анан баары аял семьяң болгондон кийин коркот экенсиң чынечи. Неге мындай болуп калдым деп кичине чочуладым. Бирок Кудайга айма кылдым. Кудай, өзүң мага күч кубат бердиң го, өзүң мени не кылдың го, Кудай, мындан аркасында жакшы кыла көрчү, Кудай мени не кылба деп өзүм айтып Кудайга билген дуаларымды айтып ушинтип жүрдүм кичине. Жок, больницага жатып чыктым, жакшы эле. Жакшы болду, жакшы эле. Мен эле 5 айдан күйөөм айтты, иштебей сен үйдөгүлөргө айтам деп айтсаң айтып иштеп кеттим. Жаткан болбойт мага. Иштеп кеттим. Мисалы, адам жашоодо өзү жашообузда, табиятыбызда, жаратылышта бир нерсе бар экен, бир сезим бар экен. Мисалы, кимдир бирөө көчөдө бир кыйналып бирдекесин көтөрө албай атса, барып жардамдашып койсоң, анын жардамың тийип, ал сүйүнүп, жүзүнө жылмайып келип калса, жан дүйнөңдө жакшы нерсе орноп калат да, мен бир адамга пайдам тийди депчи. Анысыкандай сиз дагы, мисалы, оор күнүндө, адамда жакшы айтылат да, сен оор күнүңдө кыйынчылыгыңды бөлүшө алган бир тууганың болсо, сүйүнгөнүңдө сүйүнүчүңдү тең бөлүшкөн ошондой бир тууган болсо депчи. Бирок ошондой бир туугандар бүгүн алыс да. Анан сизде кандай сезим бүгүнкү күндө, мисалы азыр ошол эле Кубанычбек байкени көргөндө, мисалы мындай ошол кыйналып турган кези менен бүгүн жүзүнө жылмаюуну көрүп атасыз. Башкача сезим, Конечно. Жаркылдап турса кандай деген экөөбүз да мынакей каалагандай ушундай бир туугандардын ортосунда төрт көзүбүз түгөл аман эсен ушинтип чай ичип күлүшүп отурганда кандай. Бул бирдек болуп кетсе үңүрөйүп, мынакей мына жылын өтүп ыйлап отурсак эмне болот элек. Буга шүгүр каалайын Кудайга. Анан эжеке Назира эже айтсаңыз, эми мисалы азыр бүгүнкү күндө канчалаган бир туугандар мына азыр сөз башында айткандай эле, сизден кеңеш кандай деп, мисалы эч ким кыйналбай эле койсун, эч ким кыйналбайт, бирок кыйналбасын десең эле кыйналбай калбайт экен, болбой эле койсо экен десең эле болбой калбайт экен. Биздин каалоо менен эмес экен бул жашоо алам. Алла Тааланын каалоосу менен ошол жараткан заттын планы менен экен да. Анан бүгүнкү күндөгү ооруп аткан адамдарга, донор болбой жаткандарга, донорлуктан баш тартып аткандарга сизден кеңеш. Кандай кеңеш бердиңиз? Не дейм, эч кандай деле, бир тууганыңар үчүн баары эле бир тууган үчүн деп жүрүп да чын эле. Анан кийин эч кандай деле коркпой эле койгула. Инвалид болуп калган деле эч ким болбойт экен. Зато кандай десем, мисалы үчүн мен баягы бирөөгө сооп ишти акчалай кылып же башка кылып, мен мисалы үчүн башка бирөөгө берген жок, мен бир тууганым үчүн бул деле сооп болуш керек эми. Бир сооп калганды. Бул чокусу же? Кудай таалам. Башка мен колуман эмне келет эле, эчтеке кыла албайт элем да. Же колумда акча болуп бере албасам, акча менен деле алып кала албайт элем. Мен колуман келген ушу экен бир тууганыма. Ошол айта турган сөздөр көп, бирок мен жеткизе албай жатам чынында. Аз могу жерде мындай достор, мекендештер. Согушта деле адамдар бири-бирине жардам берип турго, келгиле жардам берейли деген чакырыктар, келгиле ушул жакшылык кылып коелучу деп, мына бүгүнкү күндө ушундай иштердин жыйынтыгы мына ушинтип кайгынын көз жашы кубанычка айланып, сүйүнүп отурганыбызда бөлүшүп отурабыз. Анан Назира эжекеге чынында жараткан мен сизге айткым келет, Назира эже. Кудай Тааламчы сизгечи, сиз айтып атпайсызбы, сооп деле болуш керек депчи. Булчу, бул адамдынчы, бул жашоодо мен ойлойм, менин жеке түшүнүгүмдө жакшылыктын туу чокусу. Мындан ашкан жакшылык жок болуш керек. Себеби бир iPhone подарок этип койсо, деп кыйкырып сүйүнүшүп аткандар бар. Бирок бул iPhone эмес, башка эмес. Бул адам өмүрү менен өлүмдүн алдында жаткан бир тууганды, ошо сиздин кадамыңыз аны жакшыртып, мынтип сиз өзүңүз айтып аткандай, жүзүндөгү кубанычы менен көрүп тургандыгыңызга себеп болуп атасыз. Алла Таала сизге бул дүйнө акыреттин бактылыгын берсин, Назира эже. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы сизге өз ажыр сооптору менен сыйлаган болсун. Анан Кудай буйруса, урматтуу мекендештер, мына ушундай жакшылык кылуудан дегеле чарчабайлы, Кудай буйруса, мындай коркунуч жана башка же болбосо бир эринүү,
эмне Кудайдын азабы деген сыяктуу мага эмне ооруса бирөө тиги ооруп атыптыр да мага эмне мен ал ооруса Кудайдын буйругу менен ооруп атат да мага кандай эмем күнөөм бар деген сыяктуу түшүнүктөгү дагы биздин замандаштар бар. Бирок ошондой ойдон кайтып мынакей Назир эжекебиз өзү аял зат болсо дагы бирок ошондой чечкиндүү кадамдар менен бүгүнкү күндө жаркылыктын туу чокусун жасап өзүнүн боорунун бир бөлүгүн берип бүгүн мынтип сүйүнүчтүү отурганыбызга себеп болуп турат. Кудай ыраазы болсун. Ал эми Кудай буйрса мына азыр биз Кубанычбек байкенин дагы бүгүнкү күндөгү абалы менен операция болгондо 1,5 жыл болуп калса дагы бирок бүгүн мына ушундай сүйүнүч менен дагы бөлүшүп отурабыз Кудай буйрса. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун ушул күнгө жеткизгендигине.